Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен Ачык коомдун пикир айтуусу жана аналпырчысы мен Эрмек Темирбек уулу. Коомубузда жана дүйнөдө көптөгөн актуалдуу проблемалар бар. Жана ал актуалдуу проблемаларга жаштардын көз карашы кандай экен? Аны биз сиздер менен бирге ушул Ачык коомдун пикир айтуусу программасында талкууламакчыбыз. Кыргызстандын эң жигердүү, эң активдүү делген жаштары 24 майдан 1-июнга чейин Ысык көлдө өзлөрү дебат боюнча тажрыйба алышып, жана ал тажрыйбалар бүгүнкү күндө бул жакта колдонулат. 14-июнда Бишкек шаарында активдүү жаштар арасында турнир уюштуруп, ал жактан эң мыкты делген эки команда бул жакка тандалып алган. Алар болсо ырастоочу тарап жана ошондой эле төгүндөчү тарап болуп, азыркы убакта сиздер менен бирге бул жакта. Бул палата Кыргызстандын өнүгүшү үчүн эң эффективдүү реформа сунуштайт деген теманы сиздердин алдыңыздарга сунмакчы. Ал эми сиздер болсо ага күбө болмоксуздар. Немесе ырастоочу тараптын мүчөлөрү менен тааныштырып кетсек. Ырастоочу тараптын башчысы Канат Медин уулу жана ошондой эле ырастоочу тараптын мүчөсү Кенжетаев Эрбол. Ал эми төгүндөчү тараптын башчысы Самат Айынкулов жана мүчөсү Жалила кызы Бурулча. Жана ошондой эле бүгүнкү оюнга сот болуш үчүн жана өзүнүн калыстык пикирин айтыш үчүн бизге тема боюнча жана ошондой эле дебат боюнча эксперттер чакырылган. Биздин соттор коллегиясы менен тааныштырсак. Көз карандысыз юрист Атыр Абдрахматова, дебат боюнча эксперт Акылбек Өмүрбеков, көз карандысыз эксперт жана ошондой эле юрист Наргиза Абдылдаева. Анда эмесе өзүнүн биринчи конструктивдүү сөзүн айтуу үчүн ырастоочу тараптын башчысы чакырылат. Урматтуу ырастоочу тараптын башчысы, сизге берилген убакыт 5 мүнөт, убактыңыз башталды. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү дебаттын катышуучулары, урматтуу сот, урматтуу эркин парламентарийлер, урматтуу менин оппоненттерим жана лайылдуу коллегам. Бүгүнкү оюндун темасы бул палата Кыргызстандын өнүгүүсү үчүн эффективдүү реформаларды сунуштайт. Биринчиден, реформа деген эмне дегенди жакшынакай түшүнүп алышыбыз керек да. Мамлекеттин өнүгүүсү үчүн реформа деген эмне? Мына аны дагы түшүнүп алышыбыз керек да. Реформа деген биринчиден бул жаңылануу, өзгөртүү, жакшыртуу. Мамлекеттин өнүгүүсү үчүн реформа деген бул жалпы мамлекеттин саясатты бир иретке келтирип, жаңыланып, элдин кызыкчылыгына иштей турган кылуу да. Ошол багытка буруу. Реформалар качан жыйынтыктуу, качан натыйжалуу болот? Качан гана ал реформалар ар бир жараныбыздын жашоосунда сезиле баштаса, жана кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү алып келсе, мына ошондо бул реформаларды ийгиликтүү деп айта алабыз да. Буга чейин бизде көптөгөн реформалар сунушталган, иштелип чыккан стратегиялар болгон, бирок элдин жашоосунда алар эч кандай өзгөрүүлөрдү, жакшы мындай натыйжаны алып келген жок да. Биз сунуштап аткан 3 негизги реформа. Мына бул реформа биз ишенебиз, жалпы мамлекетибиздин саясатын бир иреттеп, бир жөнгө салып, элдин жашоосунда чоң бир ийгиликтерди, чоң бир өзгөрүүлөрдү алып келет. Биринчиден бул конституциялык реформа. Бүгүнкү күндө дагы баарыңыздарга маалым, конституцияны реформалоо деп көптөгөн сунуштарды айтып атат да. Бирок эмне үчүн аны реформалаш керек? Анын негизги маңызы эмнеде? Мына ошону айтпай атышат да. Бүгүнкү күндөгү конституцияда жоопкерчилик так белгиленген эмес. Жазылып атат. Бизде ички тышкы саясатты өкмөт башчысы жүргүзөт деп атат. Бирок чындыгында иш жүзүндө аны башка адам жүргүзүп атат. Ал баарыбызга маалым. Бирок жоопкерчилик жакка келгенде премьер-министр жооп берип атат да. Кыргызстандын 24 жыл эгемендүүлүк жылында 26 премьер-министр алмашыптыр. Бул эмнени билдирип атат? Бул жоопкерчилик жок дегенди билдирип атат. Биз сунуштап атабыз. Элге ачык референдум аркылуу эки конституциянын вариантын сунушташыбыз керек. Биринчиси парламенттик мамлекет башкаруу системасы. Эгерде бул багытты тандап алсак, анда премьер-министр ички тышкы саясатты жүргүзөт. Толугу менен жоопкерчиликтин бардыгы премьер-министрде болот. Эгерде биз президенттик башкарууну эл тандап алса, анда президент өкмөттүн дагы башчысы болот. Ички тышкы саясатты дагы жүргүзөт. Мына толугу менен жоопкерчилик ошол адамда болот. Биз мына жоопкерчиликти иреттеп алышыбыз керек да. Анткени мына 20 жылдын ичинде дагы саясат жүрүп атат, бирок жоопкерчиликти эч ким тарткан жок. Биздин сунушубуз боюнча чиновниктердин санын 2 эсеге кыскартып, алардын айлык маяналарын көтөрүп, ачык конкурс аркылуу, мүмкүн ушул эле КТР аркылуу болобу, же онлайн интернет аркылуу болобу, конкурсту жүргүзүп, жакшы мыкты адистерди тандап алып, ошол мамлекеттик кызматтарга алып келүү. Мына ошондо гана биздин мамлекеттик органдар иштей баштайт. Мына бүгүнкү күндө баарыбыз эле айтып атабыз, коррупция менен көрүшөбүз деп. Бирок ошол коррупцияны түзүп аткан өбөлгө шарт менен көрүшпөй атабыз да. Алардын айлык маяналары 8 000 сом, алардын эч кандай шарттары жок.
мына ошондой абалда иштеп атышат бүгүнкү биздин мамлекеттик кызматкерлерибиз. Биз ошону өзгөртүп, мамлекеттик кызматкерлердин санын 2 эсеге кыскартып, алардын айлык маяналарын көбөйтүп, ачык конкурс аркылуу аларды бийликке алып келип туруп, мына иштетишибиз керек. Мына ошондо ар бир тармагыбыз өнүгө баштайт. Үчүнчү негизги багыт бул экономикалык реформа. Мына жыл сайын өкмөт башчыбыз деле Кыргызстан 10% өнүгүү жолунда турат. Жыл сайын биздин экономикабыз 10% өнүгүп атат деп атат. Бирок ошол эле башка мамлекеттерди алалы, Сингапурду алалы, башка мамлекеттерди алалы өнүгүп аткан. Алардын 15% деген көрсөткүчтөрү бир топ жылдан, бир 15 жылдан кийин эле мамлекетти түп тамыры менен өзгөртүп коюп атат. А бизде болсо 10% жыл сайын өнүгүп атабыз, бирок эч кандай жашоодо өзгөрүү жок. Жана башында айтып кеткендей эле, эффективдүү реформа, саясат бул ар бир жарандын жашоосунда бир өзгөрүү алып келсе, сезиле баштаса. Буну менен биз азыркы өкмөт, буга чейин иштеген өкмөт дагы ийгиликтүү иштей алган жок деп айтсак болот. Кандай сунуштарды киргизип атабыз? Биз региондорубузда свободный экономический зона катары райондорду ачып, аймактарды ачып, ошол жактан 10 жылга инвесторлордун салыктан бошотуп, аларга инфраструктураларды алып келип берип туруп, аларга шарт түзүп беришибиз керек. Эмне үчүн биздин аймактарыбызда бизнес өнүкпөй атат? Анткени алардын өнүгүүсүнө өбөлгө шарт жок. Мамлекет мына ошолорду камсыз кылып бериш керек. Мына эгерде ушул 3 тармактан биз реформаны жүргүзсөк, анда менимче биздин мамлекетибиздин саясаты эффективдүү болот. Рахмат, урматтуу дебаттын катышуучулары. Өзүнүн сөзү үчүн төгүндөш тараптын башчысы кылат. Урматтуу спикер, сизге берилген убакыт 5 мүнөт, убактыңыз башталды. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, ошондой эле биздин каршылаштар, урматтуу соттор коллегиясы жана менин лаялдуу коллегам. Эми биздин бүгүнкү тема боюнча биз мамлекетибиз үчүн эффективдүү реформа сунушташыбыз керек. Бирок биздин тастыктоочу өкмөт тарап жакшы нерселерди айтып кетти, бирок баягы эле биз айтып жүргөн, буга чейинки эле биздин баягы популист саясатчылар айтып жүргөн бир катар реформалардын тизбегин айтып кетти десем жаңылышпайм. Эми кандай деди? Айталык, конституциялык реформа жасайбыз деп атышат биздин өкмөт тарап. Эми конституциялык реформаны жасабадыкпы? 20 жыл бою эле жасап келбедикпи? Бүгүнкү күнгө чейин эле. Ошол нерсе жыйынтыгын бердиби? Бизде азыркы учурдагы мамлекеттик система, ошол эле башкаруу системасы бизге жыйынтыгын алиги чекти эле бере электе эле биз кайра эле өзгөртө бериштин канчалык кажети бар деп айтат элем да. Себеби мышык майга жетпей сасык дептир, же болбосо дагы бир жакшы сөз бар кыргызда. Жалкоонун шылтоосу көп деп. Биз өзүбүз адамдар өзүбүз оңоло албай эле анан мамлекеттик системага, башкаруу системасына шылтап эле конституцияны кайра баштан өзгөртөбүз дей бериштин бул суу кечпей турган нерсе деп айтат элем да. Себеби конституциянын жазылып атат, президенттик, парламенттик башкаруунун бир немесин эл аркылуу тандап алышыбыз керек болуп атат деп айтып атасыздар да. Чыныгы реформа сунуштай турган адам эч качан же эгер деген сөздү колдонбош керек, урматтуу өкмөт тарап. Себеби реформаны багыттаган бир ошол саясий топ ошол максатта гана кетиш керек. Же президенттик, же парламенттик дегенде эки анжы болуп калат. Буну тактап алышыңыздар керек, урматтуу өкмөт тарап. Бир гана башкаруу системасы болуш керек. Ошондуктан бизде 26 премьер-министр алмашкан деп атат биздин өкмөт тарап. Эми бул нерсе мыйзам ченемдүү эле көрүнүш. Буга чейин Европадагы башка мамлекеттерде мындан көп премьер-министрлер алмашкан. Бизде премьер-министрлер алмашты деп буга биз кайгырбашыбыз керек. Тескеринче сүйүнүшүбүз керек. Себеби өнүгүүнүн алдына баратканыбыздын бир белгиси бул дагы болсо айтып турат. Мамлекеттик башкаруу системасында реформанын мамлекеттик аппараттагы жана чиновниктердин санын кыскартабыз деп атасыздар да. Булардын санын кыскартыштагандан кийин алардын бошогон кызматкерлер кайда барат? Урматтуу өкмөт тарап. Алар кайрадан жумушсуз калып атпайбы? Биздин жумушу жок калкыбыздын санын кайрадан бир жумушу жоктор менен толуктагыңыздар келип атат да. Аларды тескеринче башка жолдор менен чечсеңиздер жакшы болмок менин пикиримде. Экономикалык реформа жанагындай инвесторлорду тартып аларга шарт түзүп берүү. Буга чейин шарт түзүп берип койгон жок да. Шарт түзүп бербей атпайсыздарбы? Мисалы, кумтөрдү көрүп атабыз, башка нерселерди көрүп атабыз. Биз ошентип аткандан чет өлкөдөн бизге инвесторлор келбей атпайбы? Биз өзүбүз тоңдош керек болуп атат да. Ошондо анан инвесторлор келет эле. А биз аларга шарт түзөрдөн мурун буяктагы мурдакы инвесторлордун талкалап, аларды жокко чыгарып, алардын ишинин баарын четке кагып туруп, аларды кубалап атсак, бизде кайдагы инвесторлор келмегиле. Ушуну дагы ага чейинки өзүбүздүн ички немебизди чечип алып туруп, анан инвесторлорду күтсөк жакшы болмок. Эми биз өзүбүздүн линияга өтөлү. Альтернативдүү сунуш катары биздин оппозиция тарап мындай айтат элек. Мындай да,
Биз ошол силер айткан нерселерге деле макулбуз. Ал нерселерге биринчи өзүбүздүн аң сезимибизге реформа кылып алгандан кийин гана жетише алабыз. Себеби биз көрбөдүкпү буга чейинки өкмөт буга чейинки 20 жылдагы башкарууда көрдүк. Реформа деп келишет, силер айткан реформанын баарын бүгүнкү чейин алар деле айтып келген, бирок бири да жыйынтык бере элек. Мисалга алып өтөлү. Соттор кеңешинин дайындоо боюнча бүгүнкү күнгө чейин чечилбей келди, ал реформа жасайбыз дедиле. Эч кандай жыйынтык жок. Мисалы, ошондой эле айталык. Коопсуз шаар деп баштадык эле, коопсуз шаар бүгүнкү чейин чечилдиби? Чечилген жок. Демек бул адамдык фактордун өзүнөн көз каранды деп так баса белгилеп айтсак болот. Себеби биз өзүбүздүн аң сезимибизде адамдык фактордо бир мамлекеттин сүйүүгө, мекенчил болууга, биримдиктүү болууга, ошону үндөөгө өзүбүздө реформа жок болуп атат. Адамдык реформа жок болуп атат. Ошону мен сиздерге сунуштайт элем, адамдык аң сезимди реформалоону биринчи орунга коюңуздар деп. Себеби айтканда, силер айткандай президенттик, парламенттик башкаруу кылып жанагындай нерселерди алып келгенде, мурдагы эле президенттердин прототипин алып келип туруп силер премьер-министрге тагып берип койгондой болуп каласыңар. Же болбосо башка мамлекеттерди деле көрүп атпайбызбы? Ошол эле система менен эле өнүгүп атышат. Себеби аларда өзүлөрүнүн адамдык аң сезим өнүккөн. Болбосо биз системага шылтап эле ушинтип жүрө берсек, өмүр бою Кыргызстан түбөлүк ушундай бойдон өтүп кетишибиз мүмкүн. Ошондуктан биринчи кезекте айтат элек, мыкты жаштарды тарбиялап чыгып, өзүбүздүн аң сезимибизге реформа кылмайынча биздин жанагы айтып аткан реформаларыбыз суу кечпей калат, урматтуу өкмөт тарап. Чоң рахмат. Немесе өзүнүн төгүндөсү үчүн ырастоочу тараптын мүчөсү чакырылат. Сизге берилген убакыт 5 мүнөт. Биринчи акыркы мүнөттөрүндө суроолор берилбейт. Убактыңыз башталды. Саламатсыздарбы, урматтуу сот, биздин каршылаштар, ошондой эле менин лаялдуу коллегам жана эркин парламентарий. Негизги тема кандай эле? Биздин палата айтып аткан Кыргызстандын өнүгүшү үчүн дейт, эффективдүү реформаларды сунуштайбыз деп, биздин негизги багытыбыз биздин палата ушундай деген тема. Бул жактан кандай көрүнүш болуп кетти? Өзүңүздөр көрсөңүздөр аябай эле кызыктуу болду да. Биз, менин коллегам урматтуу Канат Бижин Жакшынакай негизги линия түзүп туруп, жакшы күчтүү аргументтерибизди, күчтүү сунуштарыбызды берди. Ал эми бул жактан чыкты дагы Самат мырза, аны кулатканга аракет кылды, бирок суу кечпей калды, толук кулата алган жок, негиздери менен, далилдери менен кулата алган жок. Ошондой эле баягы бирөөнү мындай критикаласаң, улуу орус элинде жакшы сөз бар го, критикуя предлагай деп койго, критикаласаң өзүң сунуштагы дейт да. Анан булар негизги аргументтерин бир да аргумент көрө алган жокмун. Анан бул жактын өзү, бул жак айтып жатат да. 20 жылдын ичинде дейт, баягы 26 министр өзгөрдү, өкмөт башчы өзгөрдү деп туруп, бул жак айтып кетсе, бул жак айтып атат. Бул нормалдуу көрүнүш дейт. Өзгөрүү нормалдуу көрүнүш дейт дагы, ушул эле жерден бул өзүнө каршы чыгып атат да. Этек жагында өзү айтып атат. Коопсуздук шаар дейт, жана башкалар дейт, ушундай жакшы долбоорлорду баштаган дейт, конституцияны өзгөртүп атабыз дейт. Бирок жыйынтык жок дейт. Албетте жыйынтык жок, кагалайын. 20 жылдын ичинде 26 министр өзгөрүп атса. Мамлекеттик деңгээлдеги план, мамлекеттик деңгээлдеги стратегиялык бир багыт деген жол бар да. Ошону ишке ашырыш үчүн ошол багытты көздөгөн бир жакшы өкмөт башчы келип, кеминде 10-15 жыл туруп, кандайдыр бирде өзгөртүүнүн, реформалардын чет-четин көргөзүп кетиш керек. Ал эми бир өкмөт башчысы келип Жакшынакай бир реформаны баштаса, анан кийин аны 1 жылдан кийин алып талса же 1 жылга жетпей алып талса, кайра анын артынан келип туруп, башка бир келсе, ал өзүнүкүн баштап, башкача айтканда 26 министр Кыргызстанды 26 жака тартты деген сөз бул. Мына ушул жактан өзүңөр каршы чыктыңар да. Анан сиз айтып атасыз бул жактан мамлекеттик ишкерлер дейт, каякта калат. Биз Жакшынакай айтып атабыз, эффективдүү эмес, баягы органдарды жоюп, бир мамлекеттик ошол башкарууда иштеген жумушчуларды кандайдыр бир деңгээлде кыскартабыз деп биз Жакшынакай белгилеп кетсек, силер айтып атасыңар, алар каякта калат дейт да. Биз айтып атабыз, ошол эле эгерде ал мамлекеттикке келип эффективдүү иштей албаса, алардан жанагындай кыскартуудан неметкендер бизнес кылсын, алар акылдуу нерселер тадап албайт. Биз баардыгын жокко чыгарып салабыз деген жокпуз да. Биз аз санда кыскартуу менен жалпы мамлекеттин жарандарын, жашоосун өнүктүрөбүз. Мамлекетти системалык түрдө өзгөртүп, жаңы нукка бөлүп өнүккөн Кыргызстанды курабыз деп тактап бул жактан менин коллегам айтып кетти. Анан бул жерден Жакшынакай нерселерди келтирди. Негизги конституция боюнча айтып кетти биринчи багытыбыз деп. Конституцияны реформа кылышыбыз керек дейт. Конституция силер айтып атасыңар, 20 жылдан бери конституцияны өзгөртүп келе жатабыз, биз башка нерсени кылыш керек дегендейчи. Конституцияны кооздоп, Жакшынакай жазып, тетиги ак үйгө коюп койгондук эмес, урматтуу каршылаштар. Ошол кептин бардыгы
конституциянын магызында ичинде кандай жазылган, ошол ичинде жазылган мыйзамдар биздин элге бүгүнкү абалга ылайыктуубу, бүгүнкү замандын талабына ылайыктуубу, мына маңызы ушунда. Биз айтып жатабыз, ушул негизги конституциялыгын баш мыйзамды жакшынакай кылып өзгөртүп алайлы. Бүгүнкү абалга ылайыктуу алайлы айтып атабыз. Бул жерден сиздер такыр башка чыгып кеттиңиздер. Анан мамлекеттик башкаруу системасын айтып кетти. Силер айтып атсаңар, биз так билбейсиңер, же президенттик дейсиңер, же парламенттик. Биз айтып атабыз. Эгерде биз парламенттик болсок, биз кандай жолдо иштейбиз, жана биздин башкаруу система кандай болот? Аны дагы бир долбоорун сунуштап, а эгерде президенттик болсо, анда биз кандай кылабыз? Биз элге тандоо берип атабыз да. Бул жактан жакшынакай бир долбоор түзүп чыгуу менен биз ушу эки нерсени жоопкерчиликти так бөлүшүп алуу менен мына биз жакшынакай өзүбүздүн саясатыбызды жүргүзүп, баягы мамлекетти өнүктүрөбүз деп жакшынакай айтып кеттик. Анан бул жактан жакшынакай бир өзүңөрдүн багытыңарды ушул мамлекетке өзгөртүү болгон рахмат салымыңарды, сунуштарыңарды беретсек, силерде мен аябай таң калдым. Бир да сунуш чыккан жок. Силер бир эле айтканыңар эмне болду айтып кетейин. Силер аң сезимге реформалоо жасаш керек дейт. Бүгүнкү күндүн темасы эмне, урматтуу сот? Бүгүнкү күндүн темасы аң сезимге реформа эмес, бүгүнкү күндүн темасы Кыргызстандын өнүгүүсү үчүн эффективдүү реформа сунуштайт деп атат. Анан бул жакта аябай эле темадан четтеп кетти дагы. Биз биринчи кезекте аң сезимге реформа жасайбыз дейт да. Аң сезимге реформаны бул кылымдап, 50 жылдап жасалат. 50 жылда эл жаңы дейт. Ошону унутпаңыздар. Андыктан биздин негизги күчтүү аргументтерди эске алуу менен өзүңүздөр адилеттүү жыйынтык чыгарасыз деген ойдомун. Чоң рахмат. Кийинки өзүнүн сөзү үчүн төгүндөшү тараптын мүчөсү чакырылат. Урматтуу төгүндөш тараптын мүчөсү, сизге берилген убакыт 5 мүнөт. Биринчи жана акыркы мүнөттөрүндө суроо берүүгө кыйын салынат. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бул жерде бизде айтып кетишти, конституцияны реформалош керек, анан аны биз деген элдин алдына коебуз, референдум өткөрөбүз деп. Бирок бул жерде деген бир нерсени эске алган жоксуздар. Биз деген 2010 жылы 27 июнда Кыргыз Республикасынын конституциясында айтканбыз. 11 берене боюнча 2020 жылдын 1 сентябрына чейин эч кандай өзгөртүүлөр киргизилбейт деп. Бирок бул жерде эле билесиздер өзүңүздөр, 1.962.804 адам шайлоого катышып, ошонун ичинен 1.777.339 адам ооба деп жооп берген. Бирок бул жерде эгер сиздер өзгөртөм деп айтып жатсаңыздар, анда ошол 1 миллион, мындайча айтканда 91% адамдын добуш бергендиги четке кагып жаткан болосуздарбы? Жана экинчиден алардын укуктарын сиздер жокко чыгарган болосуздарбы? Эмне үчүн алар өздөрү ушул нерсени тандагандан кийин кайра ал тандоосун сиздер четке чыгарып, бул силердин тандаганыңар туура эмес, биз башка нерсени силерге сунуштап жатабыз, эми ушуну колдоп койгула деп эле айтып бергенде, биз алардын башын айланып жатабыз. Биз аларга мындайча айтканда баштарын айлантуу менен эки жолго коюп койтабыз да, бияка барсаң сен өлөсүң, бияка барсаң мындай болот, жобу муну танда же муну танда депчи, мындай нерселер такыр жарабайт деп айтып кеткибиз келет. Анан кийин бул жерде айтып кеттиңиздер, 26 жакка тартып жатышат депчи, бирок сиздер өзүңүздөр айттыңыздар, биздин Кыргыз Республикасынын конституциясы бул деген аябаганда жакшы эме бекитилген, жакшы жазылган, бирок анын ичинде аябагандай чоң ар кимге ар түрдүү укуктар берилген. Ошол эсебинде айтып кеттиңиздер, аларга жоопкерчиликти да жакшы бериш керек деп. Бирок бир нерсени айткан жоксуздар, аларга жоопкерчилик берилүү менен алар ошол иштерин так аткарып жатышабы деген суроо бул жерде эң маанилүүсү болуп жатат. Эмне үчүн? Анткени ар түрдүү укуктар берилди, ар нерселер бүт жагынан аларга мүмкүнчүлүк берилди дагы, бирок ошонун аркасында алар тараптан эч кандай, мындайча айтканда, жооп болбой жатат. Алардын эч кандай биз жыйынтыгын көрбөй жатабыз. Анан ошонун жыйынтыгын көрбөй жатып эле, алардын эмне кылып атканын билбей жатып эле биз кайра алмаштырабыз деген сөз. Бул эч кандай жарабайт деп айткыбыз келет да. Анан кийин биз айтып кеттик, реформалоодо ар түрдүү нерселер болот, жоопкерчиликти адамдар билбей атат. Ошол себептен биз адамдын аң сезимине реформа жасайлы деп. Муну эмнеден баштайлы дедик? Муну биз жаштардын, мындайча айтканда, өспүрүмдөрдөн баштайлы деп атабыз. Бала бакчалардан баштайлы. Аларга эң кичинекей кезинен баштап эле өз мекен сүйүүгө үйрөтөлү. Эгерде өз мекен сүйө турган болсо, анда алар сиздер айткандай чет жакка чыгып кетишпейт. Алар канчалык кыйынчылыктар болот десе, ошолорду жеңүүгө аракет кылышат. Биз ошол жагын унутпайлы. Анан жоопкерчиликти сезе билүүгө үйрөтөлү. Аларды эгер жоопкерчиликке сезе билүүнү үйрөтө турган болсок, анда алар ошону сезишет. Алар каяка баратканын билишет. Ошондо гана бизде өнүгүү болот. Андан кийинкиси,
Биз аларга эң биринчи сабырдуулукка үйрөтөлү. Ошол 4 саатты күткөндө эле Кыргызстан өнүгүүсүн кичине күтүшсүн. Бир нукка түшүп эми иштеп баратканда эле токтотуп калышпасын, башка жакка бура беришпесин. Алар ошол ишти акырына чейин чыгарып, майын чыгаргандан кийин гана анан айтышсын, бул туура же туура эмес деп. Биринчиден жокко сабырчылыкка үйрөтүп туруп, андан кийин барга шүгүрчүлүккө үйрөтөлү. Ошондо гана биздин кыргыз элинде жаш муундар өнүгүп өсүүнү билип, кыргыз мамлекетине дагы чоң бир салым кошот деп айткыбыз келет. Ошол себептен эң биринчи нерсе бул адамдын өзүнөн. Мындай деп айтып жатасыздар, реформа, бирок реформаны ким жасап атат? Реформатор. Ошол реформатор өзү татыктуу адам болбосо, өзүнүн аң сезими туура эмес болсо, анда ал кандай реформа жасайт деген суроону бул жерде так гана коюп, ошого жооп берип, ошол адамды жакшы тарбиялагандан кийин гана биз аларга мүмкүнчүлүк берип, өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк берип, сиздер айткан нерсенин баарын ошондон кийин гана жасай беришсин. Чоң рахмат. Ана эместе аудитория тараптан суроо берүү бөлүгү башталды. Суроолорду берүүнү баштайбыз. Атым Азамат Баяманов, мына силер айтып атасыңар, адамдарды, жаштарды аң сезимин өзгөртүш керек депчи. Ошол аң сезимин кандай жол менен өзгөртөлү деп атасыңар? Сурооңузга чоң рахмат. Бул жерде биз айттык, ооба, жаштардан, мындайча айтканда, өсүп келе жаткан муундан баштайлы деп. Биз 80-деги чалдарды аларга үйрөтүү, аларды өзгөртүү деген эч нерсе айткан жокпуз. Андан кийин биз жаш балдарды биз ошол бала бакчадан баштайлы деп атабыз. Аларга өзүнүн мекенин, элин, жерин сүйүүнү, жоопкерчиликти билүүнү, ошону үйрөтөлү деп жатабыз. Мындайча айтканда, мээси жаң калып жаткан адамдар, алар ошол боюнча алдыга, мындайча айтканда, жол салынат. Ошол менен өздөрү барып чоңоюп, ал жагын өздөрү жакшы кураштырып кетишет. Ошол себептен биз алардан баштайлы деп жатабыз. Силер университеттерден, муну бала бакчалардан, школдордон баштайсыңар да, туурабы? Бала бакчадан баштайбыз. Бала бакчадан. Ал эми бала бакчалар, ошол эле школдор, университеттер кимге карайт? Бул билим берүү министрлигине карайт да. Ал эми ошол билим берүү министрин биринчи реформа кылбасак, билим берүү министри мамлекет тарабынан көзөмөл болбосо, анда кандай жол менен ал реформа кыла алышы мүмкүн? Ошол эле жаштарыбызга, жаш жеткинчек өспүрүмдөргө. Биз бул жерде айтып кеттик, биз мындайча айтканда аң сезимди реформалоо деген нерсе адамдын аң сезими бул билим берүү министрлиги тарабынан мындайча айтканда калыптанбайт да. Ал ошол адам жашап жаткан коомдон, үй бүлөсүнөн, жашаган жеринен эмне иш кылып атат, эмнени жооп атат, ким кандай кыймылдап атат, ошондон калыптанат. Ошол себептен бул жерде биз алардын аң сезимин калыптандырууда, аларга жардам берүүдө министрликке таянбайбыз деп айткыбыз келет. Арбаңыздар, урматтуу дебат сөйчүлөр, мен аты-жөнүм Нурсултан Бешимеглы, Кыргыз Улуттук университетинин мамлекеттик башкаруу факультетинин студенти. Менин суроом өкмөт тарапка болмокчу. Урматтуу өкмөт, бүгүнкү күндө мамлекет конституциялык реформа жүргүзө турган болсок, өзүбүзгө жакшы маалым, конституция боюнча мамлекеттик башкаруу президенттик же болбосо парламенттик деп гана бөлүнөт. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасы ушул эки багытты тең өттү. Демек, эми кайсы башкаруу системасын уштайсыздар? Андан тышкары эгер дагы башка бир башкаруу системасын уштай турган болсок, бүгүнкү күндө Кыргызстандын эли үчүн бул окумуштар жүргүзгөн эксперимент катары кайра эксперимент жүргүзө беребизби? Рахмат, жакшы суроо. Азыркы абал боюнча айтып кетсек, силер айтып атасыңар, президенттик да башкарууну өттүк, парламенттик да башкарууну өттүк дейт. Бирок бүгүнкү абалды карап көрөлү. Бүгүнкү абалда парламенттик башкаруу болгондуктан тышкы ички саясатка премьер-министр жооп бериш керек. Өнүгүүнүн астыга жолду, башкача айтканда, мамлекеттин ошол өнүгүүсүнө премьер-министр жооп бериш керек. Бирок чынында бүгүн андай болуп атат. Эксперттер да өздөрү айтканы бар, дуалистический система болуп атат депчи. Бүгүн биз айтып атабыз, жоопкерчиликти так ачык айкын бөлүштүрүп алалы деп атабыз. Мына ушул жактан адашпаш керек да. Бүгүнкү күндө тышкы саясатты ким жүргүзүп атат? Президент жүргүзүп атат. Мына ушул сыяктуу нерселерди баягы так мындай жоопкерчиликти аныктап алгандан кийин ошол премьер-министрге баягы астына өнүктүрүшүнө оңой болот, өбөлгө түзүлөт. Ошол эле учурда ошондой премьер-министрге толук кандуу өзүнүн саясатын жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк жок. Башкача айтканда канаттары кыркылып калып атат. Мына биздин саясий тарыхта жакынкы 5 жылдыкта эле бул мындай көрүнүштөр болду да. Ошондуктан премьер-министр өнүктүрөм деп аракет кылгандыктан анын баягы мүмкүнчүлүктөрү жогору болуш керек. Да туура бүгүн да ошол мүмкүнчүлүктөрдү күчөтүп, өзгөртүүлөрдү киргизип атат. Бирок бул негизги маңыз эмес. Негизги маңызын биз так, ачык, айкын жоопкерчиликти так бөлүшүп алышыбыз керек. Же парламент болгондон кийин биротоло бардыкка парламенттик болгондон кийин ошого премьер-министр жооп бериш керек. Же болбосо баягы президенттик болуш керек. Мына ушуну биз так бөлүштүрүп алмайынча, асту-усту көрө алмайынча биз тумандан чыга албайбыз. Чоң рахмат. Суроо бергениңиздерге чоң рахмат.
Өзүнүн сөзү үчүн төгүндөш тараптын башчысы чакырылат. Урматтуу спикер, сизге берилген убакыт 5 мүнөт, убактыңыз башталды. Эми аналитикалык бөлүктө биз айтат элек, биздин өкмөт тарап сунуштаган реформалар эми биздин элибиз үчүн албетте керек. Бүгүнкү күндө биз да түшүнүп атабыз, анын бардыгына тең эле макулбуз. Бирок эми ошол реформаларды биз 25 жылдан бери эле кайталап келгендиктен биз сунуштабадыкпы? Аң сезимди реформалабасак болбойт экен, адамдык факттар өзүбүздү тазалабасак болбойт экен. Биз канчалык реформа айтмайынча айта берсек деле өзүбүз менен алектенбесек болбойт экен деп айттык да. Эми конституциялык реформа боюнча айтышты бул жак. Биз болсо айттык 2010 жылдагы 27 июнда референдум боюнча айттык. Бул баягы демократиялык, мыйзамдуу өлкө болгондон кийин, демек бул биздин айтып аткан аргументибиз буга түздөн-түз каршы келет деп эсептейбиз. Себеби демократиялык өлкөлөрдө элдин каалоосу ошондой болгон, элдин каалоосуна жараша мыйзамда жазылган 2020-га чейин өзгөртүлбөш керек деп. Демек бул багытта конституциялык реформа жасайбыз деп биздин өкмөт тарабы айткан аргумент суу кечпейт. Себеби чындыкка дал келбей калат. Булар жөн эле популизм менен алектенгенде болуп калып атышат. Эми андан кийин мамлекеттик башкаруу системасында реформаларды жүргүзүп, мамлекеттик аппараттагы бир катар кызматкерлердин санын кыскартабыз дебедиби? Биз болсо ага жакшынакай жооп айттык. Аларга кайра кандай шарт түзүп бере аласыңар? Алар талаада калабы деп айтсак, буга бизнес менен алектенсин дейт да, баягы эми туруп жөнөкөй жаран жооп берип койгондой сөз болуп атат бул. Бул деген нерсе баягы өкмөттүн жооп бере турган сөз эмес. Эми биз оюндун жүрүшү жөнүндө айта турган болсок, жалпы оюндун жүрүшүндө эми өкмөт тарап сунуштады. Бирок ал сунуш биздин пикирде жаштардын деңгээлинде биз эсептейбиз, бул популисттик гана сунуштар, реформалар деп. Себеби буга чейин айтылып келген, ал нерселер айтылып эле жүрөт. Аны кайрадан биз жаштар көтөрүп чыгуу биздин милдетибиз эмес деп эсептейм. Биз жаштар жаңыча ойлонуп, биз өзүбүздү реформалап алмайынча ал реформаларга жете албайбыз. Ошол реформаларды акырындык менен кийин деле жасайбыз буюрса. Өзүбүз таза болбой атпайбызбы? Ошондуктан биздин келтирген аргументтер билим берүү боюнча айттык, аң сезим боюнча айттык. Сиздер болсо ага татыктуу чабуул кылып бере алган жоксуздар, урматтуу өкмөт тарап. Себебин айтканда, билим берүү боюнча сиздер айтып атасыздар эми бала бакчадан баштайсыздар деп. Сөзсүз түрдө биз бала бакчадан, коомдон башташыбыз керек деп биз сунуштадык эле. Ага дагы бир мындай татыктуу жооп айта алган жоксуздар. Ошондуктан бул оюндун жүрүшүндө биздин өкмөт тарап баягы эле суу кечпеген куру популисттик идеялар менен ойноп берди. Ал эми биздин оппозиция тарап болсо алардан өзгөчөлөнүп, биз айтып атабыз, мурдагы популисттик идеяларды кайталабастан жаңыча идеяларды киргизип, биз өзүбүз оңололчу, андан кийин жетелчи айланайындар деген нерсени киргизе алдык. Биз ошонубуз менен өзгөчөлөнүп, бүгүнкү оюндун жүрүшүндө биз жеңишке жеттик деп толук эсептейбиз. Чоң рахмат. Немесе өзүнүн төгүндөсү үчүн ыраздоочу тараптын мүчөсү чакырылат. Берилген убакыт 5 мүнөт. Биринчи акыркы мүнөттөрүндө суроолор берилбейт. Убактыңыз башталды. Дайыр жолу саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү дебаттын катышуучулары. Эми негизги оюнга анализ кылсак, мен башында кыскача ребаттал кылып кетейин. Бул жерден аң сезимди өнүктүрөбүз, аң сезимибизге реформа кылабыз деген биздин тарапташтар сунуштарын айтып атат да. Аң сезим деген кантип калыптанат? Канча жылда калыптанат? Жана аны калыпташыш үчүн туура багытта ошол биздин өспүрүмдөрдү тарбиялаш үчүн биз эмне кылышыбыз керек деген суроо туулуп атат да. Биз мисалы бир нече суроолорду бердик, сунуштарды бердик, бирок оппоненттерибиз эч кандай өзүнүн мындай далилденген, негизделген стратегиясын көрсөтө алган жок да. Аң сезимди өнүктүрүш үчүн, өстүрүш үчүн биринчиден мектептен, университеттен жана кийин академиядан бирдиктүү саясат жүргүзүш керек. Жана бул эле жактан эмес, жалпы мамлекеттик комплекстүү саясат жүргүзүш керек да. Эми муну жүргүзүш үчүн биринчиден биз өкмөттү иреттеп алышыбыз керек. Эгерде өкмөттө бизде башаламандык болсо, эч канчан силер айтып аткан жыйынтыкка келе албайбыз. Биринчиден биз ошол жакты иретке калтырып алышыбыз керек да. Анан бул жактан чыккан оппоненттерим бир катачылыкты кетирип атат да. Муну көптөгөн биздин саясатчыларыбыз да кетирет бул катачылыктычы. Алар эл түшүнбөйт, эл аң сезими өсө элек, эл түшүнбөйт дегендей бир ойдо да. Бирок бүгүнкү күнү мына канча бир нече жыл бою саясий процесстер жүрүп атат. Кээ бирөө качып кетип атты, кээ бирөө келип атты. Саясий аң сезим, адамдардын аң сезими аябай жогорулады, өстү. Эми биз элдин тандоосуна берип,
айтып беришибиз керек деп атабыз. Эл тандай алат, так же парламенттик мамлекет курабызбы, же президенттик мамлекет курабызбы. Ал бизден элдин жана саясий аң сезими өсүү бул бизге тиешелүү, бизден зависит этпейт мындайча айткандачы. Бул баягы мыйзам ченемдүү көрүнүш. Бул жерден айтып атат, бияктын сунушу эч кандай сунушта болгон жок да. Биз бүгүнкү күнү кандай саясат жүрүп атса, ошол ойдон эле калтырышыбыз керек дейт. Бирок бүгүнкү күнү Россияда миллионго жакын биздин жараныбыз кандай абалда жүрөт? Биздин түрмөлөрүбүздө, биздин больницаларыбызда жарандарыбыз кандай абалда? Аймактарда, айыл жергесинде элдерибиз кандай абалда? Биз күтө беребизби? Элдин аң сезими өссүн, анан өзү менен өзү келип эле оңолуп калат деп. Мамлекет башкаруу деген бул оюнчук эмес. Муну биз бүгүн өзгөртүшүбүз керек. Эгерде муну бүгүн өзгөртпөсөк, күндө мүмкүн жүздөгөн адамдардын жашоосуна, миңдеген үй бүлөлөрдүн бала чакаларына таасирин тийгизип аткан саясат, туура эмес саясат жүргүзүп атат. Мына муну биз бүгүн өзгөртүшүбүз керек деп атабыз. Конституция жөнүндө сөз кылдыңар. Конституция бул Куран же Библия эмес. Эч кандай биз өзгөртүп албайбыз деген. Конституция ошол элдин жашоосун, мамлекеттин саясатын бир иретке келтирип, эффективдүү жүргүзө турганга шарт абал түзүп бериш керек деп атабыз. Эгерде сиз айтып атасыздар, 90го жакын биздин жарандарыбыз макул болуп ушул конституцияны өткөрдү деп. Бирок 5 жыл бою эгерде бул конституция элге эч кандай жыйынтык алып келбесе, биз дагы күтө беребизби 2020-жылга чейин? Бир нерсени дагы түшүнүп коюшкула. Мисалы океанда бир кеме, чоң кеме сүзүп баратса, анын багыты кайсы жакка баратат? Мүмкүн ал жагында айсберг барбы? Же туура эмес жакка баратабы? Бул негизги багытын аныктап алышыбыз керек. Эгерде анын багыты туура эмес болсо, анын ичиндеги майда жүйдө эмне болуп атканы анын баары эч кандай жыйынтык майна бербейт. Биз мына ошол кеменин, чоң Кыргызстан деген кеменин туура жакка багыттап, туура жакка буруу саясатын сунуштап атабыз, урматтуу соттор. Ошону эске алсаңыздар. Ошонун ичинен ар кандай бөлүктөр болот. Билим берүү тармагында өзүнүн саясаты болот. Патриоттук сезимди күчөтүү болгон өзүнчө саясат болот. Эми ал баягы чоң стратегиянын алкагында болот да. Ошон үчүн урматтуу сот, биздин линиябыз туруктуу. Эч кандай далилдер суу кечкен жок, бузалган жок да. Рахмат, урматтуу туугандар. Саламатсыңарбы, урматтуу дебаттын катышуучулары, урматтуу өкмөт тарап, оппозиция тарап, бүгүнкү өткөзгөн дебаттарыңар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Оюндун жүрүшү боюнча айтып кетсек, менин оюм боюнча эки команда тең ушул Кыргызстанда кандай реформалар керек, ал реформалар кандай жүзүндө ашат, ким жооп берет, кайсы убакытта болот, андан кийин кандай жыйынтыкты аягында алабыз деген суроого жооп бере алышкан жок, тилекке каршы. Ошол себептен жыйынтык чыгарып, кайсы команда утту деп добуш берип атканда, биз ушул ар бириңердин саясатка катыша турган адам катары өзүңөрдү алып жүргөнүңөрдү, айткан аргументтериңерди, сүйлөгөн сөздөрүңөргө көбүрөөк көңүл бурдук. Себеби айтып кеттим, реформалар жөнүндө эки команда тең ачылган жок. Мисалы, өкмөт тарап биз 3 реформаны, эң негизги 3 реформаны сунуштады. Бул конституциялык реформаны, мамлекеттик кызматкерлердин санын азайтуу менен мамлекеттик кызматтагы кызматтын реформасын, анан кийин экономикалык реформаны сунуштады. Бирок менин оюмча конституциялык реформаны кылып жатып, ошол мамлекетте болуп жаткан жумушпу, жашоо шарттарын өзгөртүп атып, биз кайсы инвесторлорду мисалы чакыра алабыз? Бул чоң суроо да. Анткени ар бир инвестор, ар бир бизнесмен адам өзү бир чөйрөгө ишенип, баарын изилдеп, билип, ошонун өзгөрбөстүгүн билгенге гана ошого келип иш аракет кылганга аракет кылат да. Өзүнүн акчасын салганга аракет кылат. Силер өзүңөр карамашы сөздөрдү айтып калып атасыңар да, биз инвестицияларды чакырып келебиз, бирок ошол эле замат конституцияны өзгөртөбүз депчи. Ошол себептен менин оюмча бул мындай байланышпаган, бири-бирине карама-каршы келген эки реформанын башы болчу. Бирок оппозиция тарап аны да ача алган жок, аны мындай чалгындап өзүнүн да башка доматтарын келтире алган жок да. Буну колдонуп кетсе болмок, колдонушкан жок. Аң сезимди кандай шартта, кандай балким жакшы ийгиликке чындык менен, өзүнүн чынчыл эмгеги менен жеткен адамдардын аркасы мененби, үлгүсү мененби, же болбосо биздин кыргызстандыктардын аң сезиминдеги же баалуулуктарын өзгөртүү аркылуу кандайдыр бир мындай өзүнүн механизмдерин ача алган жоксуңар. Аны өкмөт тарап жакшы эле белгилеп кетти. Ошол себептен бүгүнкү дебатта менин оюмча тилекке каршы ушул сунушталган 4 реформа ана мындай так чыккан жок, так айтылган жок. Анан кийин бүгүнкү оюндун жыйынтыгы боюнча оппозиция тарап 1 упайдын менен эле жеңип кетти деп айтат элем, менин оюм боюнча. Бирок бул мындай авансым деп коет го.
авансым берилген 1 упай. Негизи эки команда тең бирдей болдуңар да. Рахмат. Мен дагы атырайым айтып кеткен ойлорго кошулам. Бул жерде өкмөт дагы, оппозиция дагы так реформаларды айта алган жоксуңар, убакытта так көрсөтө алган жоксуңар. Ошондой эле максатыңарга кайсы жол менен жетесиңер, ошол жол менен жететкениңерге бизди ишендире алган жоксуңар деп айтып кетким келет. Эгерде оппозицияны айтсам, ооба туура нерсени айтып кеттиңер, реформаны деп, адамдардын аң сезими деп. Бирок ошол реформага кандай жетесиңер? Да, бул жерде өкмөт башчылары туура айтып кетти. Министерство, билим берүү министерство менен иштеше албайсыздар. Биздин реформага ошол эле КТРК, да, ошол эле гезиттер, ошол эле интернет, ошол эле бийлик, алар менен чогуу иштешпесиңер, силер өзүңөр эле жаран катары реформа кылганга бул абдан кыйын болот. Силер ошол жагын дагы байкабай калдыңар да. Ал эми андан кийин силер реформаны, аң сезимге реформа деп айттыңар, бирок ал реформа 30 жылда, 50 жылда жаңырабы? Бүгүнкү күнү акыбалды кантип оңдойбуз? Бүгүнкү күнү иш орундарын кантип толуктайбыз? Бүгүнкү күнү бюджетти кантип толуктайбыз? Бүгүнкү күнү кандай кымбаттап аткандарды, арзандап аткан нерселерди, айыл чарбасына, экологияга, ошолордун баарын айткан жоксуңар да. Бул эң чоң баягы туура эмес болуп калды да. Ал эми өкмөт жакта айтсак, өкмөт жак бири-бирине реформага 3 максатты айттыңар, бирок 3 максатыңар бири-бириң менен байланышкан жок. Конституция деп айттыңар, ошол эле инвестиция деп айтсаңар, эгерде биз конституцияны, мыйзамдарды кайра-кайра өзгөртө берсек, анда инвесторлор мына бүгүнкү күнү келбей калды. Ошондой эле экономиканы силер көтөрөбүз дедиңер, бирок бир эле нерсенин жолун айттыңар, инвестиция деп. Инвестицияны эле алып келип эле биздин экономикабыз өркүндөп өсүп кетсе, анда Кыргызстан 91 жылдан бери эле инвесторлор менен иштешип келатабыз. Давно эле мен ойлойм өркүндөп өсмөк. Бул жол баягы бир эле 1% болуп атат да, башка бир жолдорду айта алган жоксуңар. Анда мен дагы оюмду атырайымга кошом. Оппозиция жак 1 упай менен утту деп эсептейбиз. Кудай өзү көрүп турат болуш керек. Чын дилимден адилеттүү чечим чыгарганга аракет кылдым. Бүгүнкү оюндун деңгээли негизинен жакшы өттү. Бирок эки команда тең бирдей деңгээлде болду. Себеби дегенде, мисалы, мен суроо берсем, бир саясатчыга сен бийликке келсең, бүгүнкү күндө мисалы жол кырсыгын кантип чечесиң десем, ал мага айтат да, мисалы, мен 30 менен ашпай айдагыла же 60-тан ашпай айдагыла деп жазып коем депчи. Бирок мен реформатор катары мен айтышым керек да, мен балким макул инженерлерди жалдап келип 30-дан ашпаган бир автоунаа ойлоп чыгам. Же болбосо жаандын айынан автоунаа кырсыктары көбөйүп атат, ошондуктан абайлагыла деп жазып койбостон, мен ошол жолду ремонттоп, жолду оңдоп туруп, жаңы бир нерсе ушундай сунуштасам, мен демек чыныгы реформатор, чыныгы мындай эффективдүү бир реформа сунуштап жаткан болом да. Бүгүнкү күндө эки тарап тең, мисалы, бир нерсени жеп атсаң, түбүнө чейин чукуп жебестен ошону илип эле кеттиңер да. Силер да айтып атасыңар, 3 реформаны айттыңар, силер 1 реформаны айттыңар. Анан менин чечимим боюнча бүгүнкү күндө оппозиция тарап утту. Эмне үчүн? Эгерде бүгүнкү күндө өкмөт башчысы анализдик речинде чыгып туруп 1 мүнөт ребатл берилет да, ошондо оппозиция мүчөсүнүн айткандарын жокко чыгарганда, мен бүгүнкү күндө өкмөт тарапка бүгүнкү оюндун жеңишин бермекмин. Анткени оппозиция мүчөсү оюнду ута турган бир идея айтты. Айран реформатор бул үлгү болуш керек, жана эч кандай өзгөртүүлөр киргизилбеш керек деген 1 миллион адамдардын добушу четке кагылбаш керек деген нерсе да. Оюнуңуздар үчүн чоң рахмат. Мынушу менен бүгүнкү оюнубузду жыйынтайбыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин оюбузча сиздер өзүңүздөрдүн пикириңиздерди жакшы бир тарапты тандап алдыңыздар деген ишеничтебиз. Ушу менен сиздер менен кийинки жолугушууларга чейин аман калыңыздар демекчибиз. Бар болуңуздар.